Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин кадырлуу замандаштарыбыз, баарыңыздарга кутман кеч жана кирип келген жап жаңы 2024 жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздер менен чогуу бүгүн иммунитет уктуруусунда мен Айнура Миназарова болмокчумун. 18 саат 00 мүнөт жана биз ар дүйшөмбү кечинде ден соолугубузга кам көрөбүз, өзүбүзгө мотивация бергенге аракет кылабыз, өзүбүздү сүйгөнгө үйрөнөбүз. Айтор бул сааттарда дагы биз ар бир угарман өзүнүн бир жашоосун бир карап мен кандай жашап жатам деп кыскача отчет берип койчу учурум. Бүгүн дагы бизде кызыктуу тема, бүгүн бир адаттан тыш башкачараак темасы жөнүндө сөз кылабыз. Бул эмне десеңиз, туура жана акылдуу максат тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кантип туура максат коюш керек, кантип акылдуу максат коюш керек. Эмнеге биз көбүнчө кыялданабыз, кыялдарыбыз кыял бойдон калып калат. Мына бул тууралуу бизде албетте максат дегенди укканда эле азыркы 21-кылымда ушундай от алып, дүңгүрөп өсүп келе жаткан коуч тренерлер элестетилет көзүбүзгө. Туп-туура бүгүн дагы биздин төрүбүздө коуч тренер болмокчу. Анда эмесе дароо эле биз эфирибизге кошолу. Бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу үй бүлөлүк консультант жана коуч Рустам Казакбаев. Кутман кечиңиз менен. Саламатчылык. Жакыныраак отуруп алыңыз бир аз. Анда Рустам байке, келиңиз. Амандашып кетиңизчи угармандарыбыз менен. Саламатсыздарбы бир туугандар, достор, тааныштар, эфирде отурган радио экенин угуучулары, жолдо бараткан шофёрлор. Мен өзүм жолдо болгом. Жолдо көбүнчө. Пробкада калабыз да баарыбыз. Ооба. Кана деп. Жакшы, жаңы жылыңыз менен кирип келген. Баарыңызды жаңы жылыңар менен, ошо 2024 жыл силерге эң чоң баталуу жылдардын бири болсун. Ой, рахмат. Жаңы жылды кайдан тоздуңуз? Кандай тоздуңуз? Эмнеси менен өзгөчөлөндү быйылкы жаңы жыл тосуу? Быйылкы жаңы жылуу биз Бишкектен тоздук. Эң өзгөчөсү. Балаттын жанынан тозгон жоксуңарбы? Ала Тоо аянтынан. Аракет кылдык. Ошол жаңы жылга чейин бир күн мурун барып, элдер менен кошо кыпчылышып, түртүшүп, сүрөткө түшүп. Мурдагы жаңы жылды болсо биз Батумиде тозгонбуз, 23-жылдычы. Ал жерде Грузияда Батуми деген бир курортный Чолпон Ата сыяктуу бир шаар экен, кичинекей эле. Бирок аябай мындай өсүп бараткан. Өнүгүп келе жаткан шаар. Жакшы. Жаңы жылды кандай шаңды тосушат бекен Батумиде? Абдан шаңды тосушат экен. Мындай грузиндердин каны кичине ысыгыраак окшойт биздикине караганда. Мындай жөн эле атуулар, жардыргычтар эмес, мындай калашников менен, мылтыктар менен атып аткандай даңк-даңктап чыга калып кошунабыз жана мындай Сильвестр менен асманга атыпчы. Ой, эмес ага. Акен арзаныраак окшойт да, жана ок менен даңк дегенчи. Там незаметно. Бирөөнүн өчү бар болсо коркунучтуу экен да, өч алып коюшу мүмкүн экен. Булар жана грузиндер орустар менен согушканга байланыштуу чыгып мылтыктар көп окшойт. Үйлөрүндө. Анан бизге келген грузиндердин машиналеринин баары ушу Батумиге токтойт экен да. Анан көптөгөн кыргыздар ушул жерде иштешет экен, машиналерди жашап бияка жибергенгечи, крастетип, жүздөшүп. Угармандарга айта кетели, Батумиге барып калсаңар урушпаганга аракет кылгыла. Тарс эткенин баары тамаша. Быйылкы жылды кандай тосуп алдыңыздар? Быйылкы жылга өзүңүздүн кандай планыңыз болуп жатат ушул 2024 жылга? 2024 жылга биз чоң пландарды коюп жатабыз. Эң чоң бири ушу азыр жаңы баштадык. Семейный консультированиянын эң биринчиси ушу бала күтүү да. Үй бүлө дегенде эле бала деген биринчи эле пландоо деген ушундай ойго келет. Ошо бала пландоо боюнча ошол бир проект курсубузду баштап атабыз. Жакшы. Андан кийинки дагы 2-3 курсубуз бар. Ошол балдарды эмес, жаштарды үйлөнтүү боюнча, анан ажырашам дегендерди да токтотуу боюнча да чоң бир проектибиз бар. Ага ошол даярданып, ошолорго да бир чоң программабыз бар да. Аны ошол өткөргөнгө аракет кылабыз. Быйылкы жылга пландар. Буюрса курстан баш чыкпай турбайбы, Ооба, бул мындай чоң суроолор менен болгон адамдарды бир жерге каптап, аларды ошол максаттар боюнча бириктиргенге да. Азыркы мисалы максат ушул бала төрөй албаган же кыз төрөйм же уул төрөйм дегендерди чогултабыз. Эмкиде уже үйлөнөм, күйөөгө тием дегендерди чогултабыз, жаштар чогултабыз. Андан кийин ажырашат элем дегендерди жайгыга чогултабыз. Тиги пансионаткачы. Ага да аракет кылабыз. Ошо жаштарды үйлөнүп, мындай ажырашат элем, жакпай калды мага 10 жылдан бери дегендерди
аларды отдельно чогултабыз. Чыдап атып чыдабай калдым дегендердин барынбы? Чоң рахмат. Эми биз сизди TikTok баракчасынан, Instagram баракчасынан коуч, тренер катары көп таанып келе жатпайбызбы? Эмне себептен коуч болуп калдыңыз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Коучинг деген сөз бул тренерство да, бул көбүнчөсү спортто колдонулат. Машыктыруучу, кыргызча так которгондо. Көптөгөн мисалы спортсмендер Америкада мисалы коучтарды нанимать этишет өзүнө спорттук деңгээлин аштырыш үчүн. Мисалы алар бир чемпион болуш үчүн же бир жеңиштерге жетиш үчүн тренерлерди нанимать этет. Тренер деген эле сөз. Жөнөкөй тренерден айырмасы алар ошол максатты жакшы берип, аларды үндөп, мотивация берип, стимул коюп туруш керек да адамга. Түртүп. Сен кыла аласың, колуңан келет, Анан ошолордун арасында жылдыздар дагы ошондой тренерлерди чогултуп, анан алар жөн эле спорт жактан дагы эмес, мисалы ырдаган боюнча же башка сфераларга дагы чакыра башташкан профессионалдардычы. Анан аларга акча төлөп, давай менин жанымда бол, жөн эле жанымда эле жүрүп, ушул эле жетиштүү депчи. Анан алар жанында жүрүп, киного тартылабы, эмне кылат, ошо үндөп турган адамдар болгон. Анан бара коучтар көбөйүп кеткендигинен байланыштуу, анан коучтардын арасында китептер да көп чыга башташты. Бул максатка жетүү үчүн жардам берчү адамдар болгон. Коштоп жүрө турган, Коштоп жүргөн адамдар. Анан көптөгөн миллионерлер, негизи мындай алдыдагы адамдар, булар өзлөрү ушундай коуч тренерлерди нанимать этишет. Алар жумасына бир жолу сөзсүз жолугуп, алар менен максат жөнүндө сүйлөшүшөт. Бул мындай жөнөкөй эле сүйлөшүү эмес, бул алар өзлөрүнүн кайсыл уровеньге чейин азыр жеттик, өстүк, эми биз каяка баратабыз. Бул как бы наставник деген катары да. Коуч деп айткандан эмес, наставник деп. Көбүнчөсү мисалы политиктердин наставниктери бар, советниктер бар. Ошо Дастан Сарыгулов атабызда болгондой көп кишилерге советник болуп жүрдү го, ошондой сыяктуу. Бул да коучтар да, кыскача айтканда. Өзүнчө бир коуч менен психологдун айырмасын бир аз айта кетсеңиз. Анткени коуч десе эле жана психологбу деп жалпы эл ушундай түшүнүп келишет эмеспи? Экөөнү бир адистик катары. Коучтар негизи психологдон айырмасы чоң эле. Анткени психологдор баштын иштешиндеги болгон бузулуштарда, психологический травмалар, эмоциональный травмалар, депрессиялар, ал ошолордон чыгарганга жардам бере алат психологдорчу. Коучтардык болсо башы ордунда эле, жашоосу ордунда эле. Мындай эч кандай проблемасы жок. Булар чоң бир максатка жетүүгө план коюш керек да. Алдын менен, келечек менен. Келечек үчүн иштеген адамдар да. Психологдор мисалы өткөн чак боюнча иштешет. Кичинекей кезинде уруп койгондорун иштесе, коучтар келечек үчүн иштешет да. Кандай эми мейли мурушуптур, мейли таяк жептирсиң, эмоциональный травмалар көп экен. Бирок эмне кылабыз ошо менен депчи иштешкен. Мен ошон үчүн өзүмдү семейный консультант дегенде көбүнчөсү коуч тренер деп жазам. Анткени биз ошол коуч тренер аркылуу биз адамдарды келечекке умтулганын каалайбыз да. Алдыны көздөй, көз караштарын өзгөртүп, мейли эми ушундай үй бүлөдөн экенсиз, мейли эми ата энеңиз ажырашып кеттир, мени көптөн көрбөй калыптырбыз, бирок ошол бойдон эле ыйлап калып жашай беришибиз керекпи? Мейли ушундай ситуацияга келдик, эми алдыны көздөй жылышыбыз керек деген. Анан эмоциональный эмпатия деген бар, эми адамдарга жакын. Коучтардын ушундай бир жагы ошол адамдардын ошол сезип туруш керек. Ал эмнени каалап атат, каякка баргысы келип атат. Эмпат болуш керек деп айбы. Эмпаттар анан угуучулар да. Алар ошо адамдын өзүнүн жүрөгүндөгү болгон сырдуу максатты алып чыгыш керек. Мисалы бир адам мен мага коуч керек деп коелу. Канча сессия, канча жолу жолугушуу керек же бул адамдын койгон максатына жарашабы? Мен айтам дайыма көп, мен эртең келейин деп берет да бизге келгендерчи. Анткени бир жолу сүйлөшкөндөн кийин аябай толуп, аябай шыктанып калышат дагы, эртең да келейинчи деп. Ошону жоготуп алгысы келбейт да. Эртең да келейинчи деп, эртең келейинчи дейт, анан айтам, эртең келбеңиз. Бул койгон бүгүнкү максаттарды жетиңиз, андан кийин келиңиз депчи. То есть бир убакыт керек. Ошол мисалы бүгүн жазып алышат, мисалы, ооба мен бүгүн тренажерный залга барам, мен бүгүн бул эмени окуйм, же Валберсте окуйм, же мынтем деп өздөрү максаттарын жазып алышат да, анан баратканда эртең ошону кылып туруп анан келиш керек да. Сөзсүз.
кылбай келсе бул жанагы спортсмендерден башталган деп атпайбызбы? ооба. Спортсмендер сөзсүз аны 16 круг чуркаш керек болсо 16 круг чуркаш керек. ооба. Андан кийин ал результаттарды оценка кылат да. Оценка кылып, анан мына бул жерден сен алдыга кеткен жоксуң, бул жерден эмне болду деп ушуну сүйлөшөт. Каталардын үстүнөн иштейт. Каталардын үстүнө иштешет, дагы эмнени кылса болот, жаңы план коет. Эми тренерлер ошол жаңы план коет да. Эгерде кыскача айта турган болсок, бул сессия кандай өтөт? Мисалы, сизге келген кардар менен коучтун ортосунда сессия кыскача бул эмнеден турат? Негизи бул биз алардын жашоосунда болгон мындай түпкү суроолор менен өтөбүз да. Коуч сессиянын учурунда мен алардын таржымалын, жашоо таржымалын угуп чыкканга аракет кылам. Алардын ичиндеги болгон, жүрөктөгү болгон каалоолорду карап жазып отурам. Алар мисалы мен мындай кылгым келчи же тигиндей кылгым келчи деген, мындайга барат элем деген сөздөрүн ал айтып атканда, мындай общий айтып атканда ал сезбейт ошол айтып аткан сөздөрүнчү. Анан мен жазып турам. Анан ложный убежденияларын, ынанымдарын жазып чыгам. Анан ал ошол жазып отурганда эле ал өзү түшүнөт, эмнени жазып атасыз байке депчи. Сенин максатыңды жазып атам депчи, сен айтып аткан боюнча депчи. Анан жазып отурам, ал айта берет. Где-то 1 саат, 2 саат уккандан кийин ал эмнени жаздыңыз деп менин кагазымды карагысы келе берет. Анан мен кагазды берем, сен мооларды айттың, ушулардын баарына барам дедиң депчи. Анан ошол мындай көп максаттарда, эми адамдын максаттары чоң го, көп. Анан ушулардан биз тандайбыз да. Кайсынысы эң сизге керек? Эң эле актуалдуусун. Эң эле актуалдуусун табабыз да. Анан мисалы бай болгум келет, үй алгым келет, айыл алгым келет, анан тигин келет, бала төрөм келет, толтура максаттар жазып чыгат дагы. Анан эң важный бүгүнкү күнү ушул жумада кыла алчусуна токтойбуз да. Бул учурда адам измеримый бир мындай санай алган, көзү жеткен максат, мүмкүн боло турган, жете турган, жетүү жакыны. Анан жакынын жеңгенден кийин ал шыктанат алга берчи. Мен жетсем болот экен депчи. Адам ошол коучтун жумушу ушул да. Адамды шыктандыруу, адам өзүнүн жетишкендиги менен ыраазы болуу. Ошо ыраазы болгондо анан ал дагы кийинки целдеринде көрөт да, алар деле кыла алат экен. Чоң үмүт пайда болот. Рахмат. Угармандарыбызга кайрыла кетелим. 0559-911-444 сандары кызматта, 0559-911-444 сандары. Дал ушул сандарга суроолорду жазсаңыздар болот, өзүңүздүн кандайдыр бир мүмкүн көйгөйүңүз болсо же мага да ушундай жардам керек эле деген суроолор болсо жазсаңыздар болот. Негизи адам баласы өзгөчө ушул жаңы жылда сизди чакырганымдын себеби, ушул жылы сөзсүз ушундай кылбасам дегендер көп болот го. Жылдын жаңырышы менен биз баягы эски койгон максаттарыбызды эстейбиз да, кой тур ушул жылы ушуну кылбасам, ушул жылы уна албасам, кой тур ушул жылы картошканы сатып үйлөнбөсөм деген көлдүк жигиттерди көп уктум мында. Анан ансагандай максаттарды коет, бирок алар кыял бойдон эле калып калат да. Жашоо кызыктуу болуш үчүн биз максат коюп, анан ошого жетишибиз керек эмеспи? Эмнеден жаңылабыз? Ошол жөнүндө айтып бериңиз. Эмнеге көпчүлүк адамдар максатына жетпей калышат? Максаттар абдан чоң болгондуктан. Жана айтып атпаймынбы, биз эң кичинекейинен баштайбыз депчи. Максат абдан чоң болгондуктан, мисалы азыр эле Land Cruiser конкретика жок. Конкретика жок. Анан мен азыр Land Cruiser айдашым керек, же мен 600 айдашым керек, чоң максат да. Эми азыр эле барып эле сатып ала албайт анычы. Бирок каалоосу бар. Анан ага жете албай. Чөнтөгүндө бир тыйын жок деп коюңуз. Бирок ошол максаттардан чоң болбош керек да. Ал көзү жеткен болуш керек. Чоң максаттарды кылба деген жокпуз. Чоң максатты 5-6га бөлүш керек, сөзсүз. Аны мындай этаптарга бөлүп, мындай чачканда кайсыл акчасын биягын каяктан табам, өзүнүн көп учурда максатты өзүнүн жумушуна байлаш керек. Мисалы өзүнүн себеби кесип эмне? Мисалы кесип боюнча көп мисалы моторист болуп алып, мен деген чачтар чачсамбы дейт да. Өзүнүн кесибине такыр тиешеси жок. Билбейт ал чөрөнү. Ал чөрөнү да билбейт, өзү моторист. Мен чач тийгизгенди жакшы көрөт элем депчи. Каалоосу бар жүрөгүндөчү. Аны ачыш үчүн дагы бир аракеттерди кылыш керек да. Анан ошондой сыяктуу бир өзүнүн сферасында бир результатты көргөндө акчасы боло алат тигин ачкангачы. Ошол өзүнүн сферасына көбүрөөк бурулганга аракет кылабыз. То есть көптөгөн максаттардын ичинен эң
ага колу жете алганына өзү карайт да, өзү санайт. Наставниктердин ошо жумушу өзүнүн колунан келенин карайсыз да, колунан келе турганын кылыш керек да. И бул значит аны басмырлап, сен ал колуңан келбейт, ал миллионду таба албайсың деп басмырлоо эмес, а ошону бөлөлү давай депчи, иштейли депчи, максатты ошонун үстүнөн иштейбиз депчи, бөлөбүз депчи. Чемпион болосуң десек да, ошо чемпионго дагы бөлүп чыгышыбыз керек этаптарын баарын. Мисалы, бир укмуштуу унаа алгысы келип атат, ал бир жагы эле $20,000 деп коелу да. Бир жылда алам деп сизге келсе, эмне деп сурайсыз биринчи эле? Бир жылда мен ушундай $20,000 унаа алгым келип атат. Биз деген анын финансовый частин санап чыгабыз. Каяктан ага прибыль келет. Мүмкүнбү бул? Мүмкүнбү депчи. Аудит, мен өзүм экономистмин да по специальности, өзүм управление бизнесом. Анан ошондуктан аудит кылганды да билебиз да. То есть болгон каяктан келет акча, каяктан кетет, каякка коротот, ошолордун баарын өзү санап чыгат отурупчу. Өткөндө бир ситуация болду. Тордойдон 2 миллион сом карызы бар киши келди. 2 миллион сомду издеп санап чыктык биз. 2 миллион сомду каякка коротконун издеп чыктык. Таптык ушулардын баарынчы. Тапкандан кийин ага результат болду да, что мына акчасы каякта экенинчи, ким алганын, каяка кетиргенин, эмне үчүн аны берген. Ошондо адам өзү көрүп, мындай финансынын возможностьтарын көрөт да, байкапчы. То есть өзүн изилдөө биринчи орунда кетет. Коучингдин башында ошол бизде изилдөө. Ошондо анан табылат, каяктан акча чыгат. Ошол $20,000, $30,000 болобу, ошонун дагы изилдөө. Баягы чөнтөгүндө бир сом жок, жумушуда жок адамдар болот да. Алар дагы ошол мүмкүнчүлүк, өзүнүн физикалык мүмкүнчүлүгү, иштеген акылы боюнча ошондо изилдеп чыгабыз. Каяктан ошону тапса болот, өндүрсө болот да. Көп учурда ошол ситуациядан алар өзүлөрүнүн келечегин көрө башташат. Сразу эле ошондой суроолор канчалык терең болгон сайын алар ошончолук өзүнүн жүрөгүн ачып ошол түпкү максатын табат да. Эмне үчүн энткөзүрдү тапкым келет деген суроо болгондо, мен досторум көзүнчө жакшы көргүм келет депчи. Өзүнө ишенимби? Эмне үчүн досторуң үчүн жакшы көрөт десең, анткени алар мени сыйлаш керек. Эмне үчүн деп дальше кете берсек, чыгат да анын терең жүрөгүндөгү болгон каалоо. Балким аны энткөзүр эмес, жөнөкөй эле дегенде фит. Жөнөкөй эле коноктоп койсо деле чечилет да ал. Сыйычы. Бир неме баш салып берип койсо деле 150 сомго ал деле чечилчү сый да. Балким. Жакшы көрүнүш кеп анда эмес да. Демек, адамдын максат коюусу анын түпкү бир эмне деп айтып коебуз? Жан дүйнөсүндөгү кандайдыр бир ынанымга дагы жараша болушу мүмкүн экен да. Мен каалайм, бирок эмнеге аны каалап жатам? Алгым келет, бирок эмнеге? Эмнеге деген суроо. Ушул терең суроолорду биз ошонун үстүнөн иштейбиз. Адамдардын ой жүгүртүүсү бул көбүнчөсү алардын тажрыйбасына байланыштуу да. Анан тажрыйбасында мындай обидалар, таарынычтар, мурдагы жоготуп ийген $20,000, мурдагы бир күйүп калган учурлары, айранды үйлөп ичкендери аябай мешайт этет жаңы ойлонгонгочу. Аябай мешайт этет. Мисалы сүйлөп атканда эле ал билинет да, ушул сферада айтып атканда эле аябай закрытый. Анан аларды дагы чечиш керек болуп калат все равночу. Эски жактарында кичине түздөп коюш керек болуп калат. Иштешин керек турбайбы? Иштеш керек болуп калат. Ошондо анан алар андай ой жүгүртүүнү артка ыргытат. Сразу элечи. Мен ушул сферадан мен мондай кыла алат экенмин деген ой жүгүртүү тажрыйбасын, эски тажрыйба деген эски тажрыйба. Жаңы тажрыйба, жаңы опыт, жаңы опыт, тажрыйба, опыт да. Жаңы опыт алыш керек да. Ар бир опыт адамды акылдуураак кылат. То есть жана миллионерлер айтпа, 1000 жолу куласам да 1000 жолу бутума турдум депчи. Ошондой сыяктуу бул опыт да. Ошол таарынычтар, өкүнүчтөрдүн баары тең опыт. Эми сиз акылдуусуз мурдага караганда. Бир жылга акылдуураак боло түштүм дегендей. Акылдуурааксыз деп анан дальше биз ошонун үстүндө опыттан мышление өзгөрө баштайт. Анан ошо мышлениедан анан алар туура өзүнө чак, өзүнүн каалоосу менен болгон мышлениялар чыга баштайт. То есть обида менен болгон мышление эмес да. Мен аны өч алыш үчүн ушуну кылышым керек дегендер жоголот да. Туура эмес бир көз караштар. Ушул коучтун, мисалы сизди угуп жатып ойлонуп кеттим. Негизи эле коучтун
фишкасы эмнеде? Анын фишкасы угууда. Көп угуу процессинде биз угуп атканда көп перебивать этпейчи. Адамды угуп атканда эле биз көптөгөн сырлар чыгат. Коучингдин ушул эң фишкасы угууда. Угуп адамдарды угуп отурганда эле даже айтып бүтүп туруп адам өзүнүн чечимине өзү келип туруп, мен билгем ушундай кылышым керек болчу деп туруп өзүнүн чечимин айтып туруп чыгып кетет да. Бул эң туура. Ал өзүнүн чечимин өзү тапканда эң туура жооп болот. Мен ага канча совет берсем да, мен аны бүгүн биринчи жолу көрүп атам. Мен аны бүгүн биринчи жолу угуп атам бир саат. Ал өзүн 17 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жылдан бери угуп жүрөт. Ал өзүнүн тажрыйбаларын өзү көбүрөөк билет. Өзүнүн жашоосун өзү кененирээк билет. Ошондуктан биз ал өзү эксперт өзүнүн жашоосуна. Ушул өзү эксперт экенин түшүндүрөбүз да. Сен жашооңдо сен экспертсиң. Айнура, сен жашооңдо сен экспертсиң. Ошол сен өзүң билесиң туура жоопту. Давай издейбиз деп издейбиз чогулчу. Казып, казыш керек адамды. Жакшы. Сиздин тажрыйбаңызда ошол келген кардарлар менен иштешүүдө мындай көз алдыңызда өзгөргөн тагдырларды көрдүңүзбү? Максатына жеткен, бактылуу боло алган тагдырларды. Ооба, биз сөзсүз бир результатка чейин отурам да. Кээде мисалы 1 саатка келет, бирок 1 саатта көп нерсе чечилбей калат. Ошондуктан кээде 2 саат, кээде 3 саат отуруп калабыз. Ал результатты тапканча мен да кетким келбейт, кое бергим келбейт. Ал да өзүнүн бир жүрөгүндө болгон максатты чыгармайынчачы. Анан ошол өзүнөн чыкканда, анан мен дагы ыраазы болуп калам, ал да өзүнө мен ыраазы болмойчу ал ыраазы болбойт. То есть мен аны кетирбей ошол тапкыча карап турам да. Ал өзү издеп тапканда анан мен дагы ыраазы болом. Мен ыраазы болсом, ал точно ыраазы болот. То есть ал өзүнүн жашоосунда бир жол жойгосун өзү, чыгуу жолун өзү таап кеткени жакшы да. Аткарууга дагы анда мотивация чоң болот. Чоң мотивация, когда өзү тапкан максатка. Рахмат. Ошо мисалы чет элдиктерде эбактан эле баягы акчаны аяшпайт го, психолог, коуч дегенге келгенде. Дүйнөлүк деңгээлдеги эң таанымал коучтардын кирешесин карап көрсөң, миллиондоп таап коюшат, алардын акчасы мындай оюнчук акча эмес да, бул бир топ массадагы акча. Кыргыздарда болсо психология, психологдор, коучтар эми гана баягы оборот алып келе жатпайбы, оборот алып. Анан бизде барбы деп сурагым келип атат да, ушундай өзүм үчүн мен бул акчаны төлөгөнгө даярмын деп, анан баягы өзү үчүн өзүнө инвестиция кылып ошол сиздин консультацияңызга келгендер канчалык көп? Өзүнүн Кыргызстанда азыр аз, коучтар абдан аз. Мындай бирин сирин эле мындай көп деп айта албайм. Анан көбүнчөсү коучка уже иштеп жүргөн бизнесмендерди тартышат. Ошол сферадагы күчтүү адамдардычы. Алар коуч болуп иштешпейт. Бирок ошол коуч өзүлөрү өтүп көргөндүктөн алар ошол адамдар келип аларга дос болуп, байке, пожалуйста, жүргүзүңүзчү деп аларды сыйлап, тартып, мындай баш сат берип деп коюңуз. Мындай улуу агамсыз деп, өкүл атамсыз деп мындай тартышат да. Ошолор адамдар анан бизнесмендер өзлөрүнүн жумушун болсо дагы сага макул эми деп бир өзүнүн таанышына, бирдемкелерине өткөрүп беришет да. Кыргызстанга келип аткан азыркы биз ушу именно окуп келгенибиз, биз Малайзиядан коучингди окудук. Малайзиядан ошол бир мугалимибиз келди, Гонконгдон. Өзү ушу коучинг менен ушу 40 жылдан бери иштейт экен. Мугалимибиз ушу айтып берип атканда, бизге ошо 40 жылдын ичинде болгон баарын мен сизге түшүндүрүп бере албайм деп китепти эле карматып койду да. Мен көп учурда алар китептерди жазып отурушат. Ал дагы абдан аябай занятой, өзүнүн аябай так экени көрүнүп турат. Аны менен сүйлөшүп атканда дайыма неме болуп өсүү болуп атканын түшүнөм да, өзүмдө өсүү болуп атканын. Эгер сиз адамдар менен жолукканда, кээ бир адамдардын мындай шыгы бар да, анын жанында турсаңар өзүңөрдү өсүп атканын шыктанасың. Шыктанып өзүңөрдүн жаңы эмоцияларыңар, жаңы бир өсүү сыяктуу бир позитивке направление аласыңар да. Ушул адамдар чын эле коуч болчу адамдар да. Кыргызстанда эми ушундай адамдар көп эле. Просто алар именно как специальность катары коучту карабайт. Алар башкаларга шык берсем, муну үндөп койсо, мотиватор болуп кетишет. Ошентип жүрө беришет. Бирок андай жумушта иштешпейт. Өзүлөрү балким доктур же жөнөкөй бир жумушташта иштешет. Бирок именно коучингди үйрөнүп алса, алар чоң результат көргөзө алат. Адамдардын жашоосунда. Кыргызстандан мисалы мен көп коучтарды көрө элекмин абдан. Бирок көп бизнесмендерди көрөм, алар ошол
коучинг кылып аткандарын именно башка бирөөлөргө ушу бизнес тарабынан таза дельный советтерди бергенгечи. Демек, сиздин пикириңизче азыр ооба мен ушул көйгөйүмдү чечким келет, менин максатыма жетким келет деп өзүнө инвестиция кылгандар бар. Ооба, биякта бизде бир бектейм байкебиз бар, ал дагы ошол айтат, меники уже 3 айга вперед жумушум бар депчи, бошобойм депчи. Мен айттым да жолушпайлыбы десем 3 айга жумушум бар. То есть ушунчалык адамдын занятости, анын мүмкүнчүлүгү аябай аз болот деп. Убактым дагы абдан аз депчи. Значит, ал специальность бул коучтар абдан аз деген сөз. Меники өзүмдүкү дагы 1 жумага вперед, 2 жумага вперед болуп атат. Азыр анткени жазылуулар болуп атат, айткандар болуп атат. Анан баарына эле жетише албайм көп учурда. Канчалык көп болсок коучтар, ошончолук мындай коомго өнүгүү көбүрөөк болот деп ойлойм да. Сизге кайрылгандардын көбүнчөсү баягы мейли 90% эмес, балким 55-56% кайсы көйгөй менен кайрылат адамдар көбүнчө? Биз деген именно семейный деп тандап алганбыз да, жубайым экөөбүз. Биз биринчи жолу семейный совет издеп, кеңеш издеп биз Бишкекке келгенбиз. Көлдө жашачык, ошондо Бишкекке келгенде биз семейный консультирование издеп, анан коучка туш болуп калдык. Семейный коучка туш болуп калдык. Ошондо анан биз алардын, мен ойлогом, мондай кылла, тигиндей кылла деп айтып коет го депчи. Как обычно, тигиндей кыл, мындай кыл деп айтып коет. Кеңеш берет деп. Кеңеш берет, а мен ошону барып кылам депчи. Бирок ал антип бир да айткан жок. Биз менен 1 жума сүйлөштү. 1 жума биз менен убакыт өткөрдү. Анан ошол убакта мен өзүмдүн жүрөктө болгон максаттарымдын баарын алып чыктым. 1 жумадан кийин ошо максаттардын баары түпкү максатым чыккандан кийин анан алар сен өзүңдүн жүрөгүңдө максатың бар турбайбы депчи. Ушул турбайбы дегенде анан мен ойгонуп кеттим. Мен аны кылдым, аткардым, менин үй бүлөм сакталып калды. Ошол моментте анан Асель экөөбүздүн бул теманы абдан изилдешибиз керек экен. Ушул темада абдан өсүшүбүз керек экен. Семейный тема абдан жубайлардын бактылуу болушуна себепкер. Алар өзүлөрү билет туура жоопту, бирок кылышпайт. Көп үй бүлөлүүлөр туура жоопту менден жакшы билишет, бирок кылышпайт. Ушул проблема. Эгер кылганга эмне түрткү бир мындай талчок келе керек да. Коучинг именно ошол талчок да. Ошол туура жоопту таап, алдыга жылганга талчок болуп эсептелинет. Рахмат. Ушул мисалы биздики эми ден соолук жөнүндөгү программада негизинен арыктайт элем, ден соолугумду оңдойт элем деген угармандарыбызга кандай кеңеш берет элеңиз? Биз детокс деген программабыз бар. Детоксикация организма. Бул адам орозо да, кыргызча айтканда. Адамдардын иммунитети бар. Любой адамдын, мисалы, бычак менен колун кессек, ал жер кайра бүтөлүп калат. Бир канча убакыттан кийин бүтөлүп калат. Бул иммунитет бар деген сөз. Анан ден соолук деген сөздө ошол иммунитеттин күчтүүлүгү деген жөнүндө дайыма сөз болот. Иммунитет канчалык күчтүү болсо, ошондо биз жакшы болобуз депчи. Иммунитетти бекемдейли деп витамин иче беришет, ар кайсысын оозуна тыгып берет, саладан тыгып берет, немеден тыгып берет, ар кайсынын баарын оозуна тыгып берет да. Күчтүүрөөк тамакты жейли деппи? Шорподон, майлуу немеден баарын тыгып беришет. Бирок ал учурда организмдин ичине май киргенде ал сиңгенге жетишпейт. Сиңгенге жетишпей эле организм аны алып бияка тыгат, запастай берет, капталдан өсө берет майлар. Жыр отложениялар болот. Анан адамга эң керектүү нерсе бул инсулин да. Тамактан инсулинди алып чыгат да, белокторду алып чыгат, инсулинди мээге берет. Орозо учурунда тамак жок калат. Ал инсулин издейт. Мээ кадимкидей тамак ачка болгондо мындай мээңиз иштебей ойлоно албай калып, ойлоно албай калып эле мындай урушкуңуз келип ушинте бересиңиз да. Ошондо бул организм инсулин издеп атат да. Тамак жок, ашказан пустой. Ашказанды караса кыргылдайт. Анан барып туруп жана капталдагы майды алып чыгат. Аякта майды расщеплять этип, аяктан инсулинди алып чыгып, мээге бере баштайт. Иштете баштайт. Анан бир аз ошо чыдап турсаңар, ошол детокс эмне үчүн керек? Ошондо ал капталдагы болгон майларды алып чыгып бүтөт. То есть туура эмес болгон эмелердин баарын тазалап чыгат. Детокс учурунда организм жана бизде ковид болду го. Ковид учурунда көп адамдар үйлөрүн тазалап, актап, сырдап,
чашкаларын 3 маал терезе сүртүп калбадыкпы? Лестницаларын куюшуп, куйбаган гараждарын салышып, погребтерин салышып ушинтишти да. Бул учурда алар сырттан акча таап үйүнө ташыбай, үйдөгү болгон процесстердин баарын жакшыртып алышты да. Ошондой сыяктуу эле орозодагы сырттан тамак ташый бербей, организмдин ичиндеги болгон немелердин баарын тең кордоруна коет да. Бир ай орозо кармагандан кийин адамдар жеңилдеп сонун болуп жашарып кетишет да. Көп дарттарынан айыгып кетишет да. Детокс учурунда жөн эле орозо эмес, ал учурда чөптөрдү ичип, анан клизма коюлат да. Клизманын мааниси бул кишечниктеги болгон бүт вирустардын баары тең кишечникте да. Ошолордун баарын тең айдап чыгууга да. То есть организмди бузуп аткан антибиотиктердин баары кишечникте отурат. Ошолордун баарын айдап чыгууга, гормондордун лишний таблеткалардын баарын тең айдап чыгууга ошо кишечникте отурат. Ошон үчүн клизма керек. Ошондо анан адам тазаланат дагы, жаңы запуск деп коет организмчи, иммунитет жаңы иштей баштайт. Анан боор, мурун уйку безге жардам берчү, уйку без ашказанга жардам берет. То есть ашказанда тамак көп да, анан жетишпей калып, жардам берет, уйку без деп коет, уйку без барып сок берет, анан алар тигини иштетип, ашказан иштетип кетирет. Тазалаш керек, анан жетишпей калдым деп анан боор чакырат, боор уйку безге жардам берет. Анан боор болсо канды тазалабай калат. Кан кирган дене боюна тарап кетет. Анан адамдын бетине папиллома, андай мындай пактар чыга баштайт. Бул организм тазалаганга жетишпей атат канды. Сразу эле көрөсүз да. Орозодон кийин андай болбойт. Анткени боор жакшы иштеп, өзүнүн функциясын аткарып, тиги ашказанга жардам бере бербей. Өзүнүн функциясын аткарганда ал уже бети таптаза болуп, өзү денеси да таза болуп, ал канды айдагандыктан кан бүт организмдин баарын иммунитетин көтөрөт. Ал деген барып таап, жировотложенияден сырткары аякта жашынып жаткан ар кандай вирустар бар да денеде. Ар кандай оорулар, ошолордун баарын тең жоготот, рактарды да жоготот. Биз көргөнбүз ушу детокс учурунда именно сахарный диабеттен чыгып кеткен, туберкулездон чыгып кеткен адамдардычы биз өзүбүз таң калганбыз да. Ушундай да болобу, туберкулездон чыгып кеттиңиз болобу? Детокс учурунда чыгып кетишкен да. Рактан айып кеткендер болгон. Раковый клеткалар жоголуп кетти, таң калышкан да. Биздин бир байкебиз дагы ошол детокс кылып, биз менен чогуу ал деген боору эзилип кадимкидей эле уже арактан эзилип ушинтип калган. Анан уже кетти, уже үстүгүнө 3 ай, максимум 6 ай деген. Ал байке дагы айыгып кетип атпайбы? Боор барса өзүгө 3 ай 6 айдан кийин барса, детокстон кийин так эле калыптыр. Боорунда так эле бар экен шрам. Калыбына келип калган. Калыбына келип калган боор. Бул детоксту мисалы кантип туура кылыш керек? Муну билген жана иштей турган программа менен кылса болобу же ар бир адам эле каалаган учурда ачка болуп орозо кармап, мындайча айтканда ошентип койсо жетиштүүбү? Жөн негизи көптөгөн түрлөр бар азыр интернетте чыгып атат. Дары ичип коюп, таблетка ичип коюп, чөп ичип коюп, антипрогон көп нерселер бар чыгып атат. Бирок ошо биз окуган программада анда бал менен эле лимон и клизма эле 3 эле нерсе керек да. Бал менен лимонду ичесиңби? Бул ысык сууга эле бал менен лимонду чалып эле ичишет да. Бал деген инсулин берет мээге. То есть ачка болгонуңду сезбейсиз. Ток жүрөсүң. Лимон болсо ашказандын курулдап жана кислотносту түшүрүп турат, басып турат. Ошол маалда анан адам өзүн жакшы сезет. Же ашказан оорубайт, же баш оорубайт да. Анан мен ошону 26 күн кармадым. 26 күн кармап 14 килограмм ыргыттым. 26 күндөбү? 26 күн баю бал анан лимон менен жашадыңызбы? Анан чөп ичтим 17 тур. Бул восполнение организма болот. Анан ошондо биз ошо күнүгө клизма. Анан мен 26 килограмм, 26 күндө күнү да түнү дагы эртең менен да түн вообще ичкен жокмун тамак. Шылын эле кеттим. Зато ал калып калды да. 114 килограммга чейин чыгып кеткем, 98ге түштүм да. Ошондой сыяктуу болду да. Рахмат. Эми максат коюуда, мисалы көпчүлүгү быйыл сөзсүз деп туруп максаттарды коюшат эмеспи? Кандай кеңеш бересиз? Кантип максатка жетишибиз керек? Максаттардын эффективдүү коюш үчүн силердин өзүңүзгө бир оценка план деген сөздү жаттап алыңыз.
оценка деген сөз көчөкү күндү мына кечинде бүгүнкү күндү анализ кылыш керек, результаттарын, анан дагы кайсы жерин оңдош керек, анан эртеңки күнгө план коюш керек. Ушуну эле кылып турса адам өзгөрүп кетет. Эки эле сөз. Көчөкү күндү оценка кылып, эртеңки күнгө план коюп, анан план кое албай калса, значит өзгөрүүгө кадам таштабайт да. Бул коучингдин эң немеси мага келгенде бир жумада бир жолу кылганда бир жуманы оценка кылабыз дагы мурунку койгон максаттарын, анан кийинки максатка план коебуз. Ушул жумушта адам сразу ошондо туура эффективный максат кое алат да. Болгону гана, бүгүн эмне кыла алдым, бүгүнкү күн кандай өттү, эмне ийгиликтерди жараттым, эртеңкиге кандай планым бар. Көп ошо план койбой эле автоматически кеткендиктен ал автоматически только ылдый көздөй кетет да. Эгер ал кааласа, өйдө көздөй кетүүнү кааласа, анда план коюш керек. Сөзсүз. Пландарды уже өзүнүн немесине жараша анан жазып турган жакшы. Көбүнчөсү память слабый. Бирин уксаң, бирин унутуп каласың дегендейби? Ошондуктан кагаз түрүндө мен бир байке менен жолуктум. Ал WhatsApp'тан өзүнө эле WhatsApp'тан жиберип коет экен голосовойчу. Аны мен сүйлөшөтөм, ал аябай занят адам экен, дайыма бош эмесмин дейт. Анан өзүнө 2 симкасы бар экен, бир симкасынан экинчи симкасына голосовой жибере берет экен. Сүйлөп баратып, я хочу вот это сделать, напомнить Ольге позвонить, напомнить там бухгалтеру позвонить. Аябай занятой бизнесмен да, аябай чоң эле бизнесмен. Өзүнө өзү сообщение жибере берет экен. Жакшы ыкма экен. Анан кечинде ошол өзүнүн сообщенияларын өзү окуп, жыйынтык чыгарам дейт, анан эртеңки күнгө план кылып коем дейт. Мисалы Рустам мырза ошол максат, пландоо боюнча дегенде көбүнчө акчага байланыштуу болуп калат эмеспи? Көбүнчө кылайын, макул, бирок деген анан акча болуп калат го. Акча чогултуу же бир нерсе сатып алам дегендерге кандай кеңеш бересиз ошол коуч катары? Негизи ошо акча чогултуунун кандайдыр бир сырын иштеп чыкса болобу ар бир адам өзү үчүн? Акча таппай эсеп тап дегенде бир кыргыздын жакшы макалы бар. Эсеп акча тапкандан маанилүүрөөк да. Эсеп. Анткени көп адамдар миллионду деле табышы мүмкүн. Бирок эртең эле кайра 2 миллион коротот да. Анан каяктан акча көп келип атса деле ошол немеси жок. Үзүрү жок. Ошондо корой берет. Мисалы баш аягын таппай каласың да. Баш аягын таппай каласың. Эгер мисалы мен мынча айлык алдым эле, эмне болду билбей калдым дегенде. Мен тоок ферма иштеткем. Өзүм тоок ферма иштеткем, 1000 тоок ичинде бар болгон. Анан корм чыгарган эме бар болчу. Адамдар кормду чыгарып, анан күнүнө 3 тоннаны машинеге жүктөп кайра түшүрүп сатчым. Бул где-то 10 жыл мурун. Ошол учурда мен финансы өзүм окугандыктан өзүм тетрадымда жазып аракет кылам да. Анан дагы бир байке, ал дагы тоок фермасы бар, бирок ал жем продукция чыгарбайт. Мен ага сатчымын. То есть аныкы 2000 тоогу бар, меники 1000 тоогум бар. Анан мен жем алып келип берем, анан акчасын алайын десем эле, эртең анан бүрсүгүнү дейт да. Анан мына сиздики 2000 тоок, 2000 жумуртка түшөт да күнүгө. Акчасын каяка кетирдиңиз деп дептерин сурасам, мен дептерге жазбайм да дейт. Анан тигиндей экен, мындай да, анан аягында баш аягы жок, 2000 тоок фермасы жабылды да. Эми башынан эле эсеби жок болчу да. Ошондой эле акча тапты, эсеп тап дегенде ошо абдан маанилүү. Демек, сен өзүңдүн тапкан акчаңды, киришеңди эсептешиң керек, анан чыгашаң андан ашпашы керек. Эгерде мындай жөнөкөй сөз менен айта турган болсок. Эң жөнөкөй. Анан мисалы мен ушундай кылат элем, мисалы үй, көпчүлүк адамдын бул көйгөй эмеспи, үй алат элек, үйгө чогултуш керек эле деп атат эле, 10 жыл, 15 жыл өтүп кетет да. Кандай кеңеш бересиз? Үй алуу үчүн эң кичинекей максаттардын бири бул жер алуу да. Мен өткөндө Дубайдан бир байке келди, бияктан келип квартира албайсызбы десем, үй алып алышты да. Дубайдан келипчи. Жер үй алып алышты. Эмнеге жер үй алып алдыңар? Центрден алсаңар сонун болмок да депчи. Цум менен Мосоевдин ортосунда ары бери депчи. Каражаты $100,000 алышты да. Анан
мен таң калганым аларда жер абдан кымбат. Анан айтат Бишкекте дагы жер жакында абдан кымбат болот депчи. То есть жакында деген сөз биз жылда эле көрөбүз. Өткөн жылкы $1000 участоктор азыр $40,000 турат. Ошондуктан жер все равно баалуу болот да. Канча алыс болсо деле Ак Ордобу, аркы башкы берки башкы Калыс Ордобу жер все равно баасы түшпөйт эч качан. Анан ошол Дубайдагы байке айткандай алардын жашоосунда жер маанилүү, үй салынып кайра өзгөрө берсе болот дейт. Бирок жер кымбат. Кыргызстанда деле жер тар. Эгер үй салам десеңер, ошо жерден башташ керек деп ойлойм да. Атадан мурас жер дегенде кыргыздын макалы бар да. Атадан мурас үй эмес да. Атадан мурас жер деп. Анан ошону таң калып, биринчи жолуккан эмнеге жер деп айтат деп таң калып, анан айткан 10 балаң болсо 10 участок алышың керек депчи. Деп анан ошого аракет кылып. Келип аткан билдирүүлөр бар, биз карап алалык, угармандарыбыз күтүп калышты окшойт. Билдирүүлөрдү карап алалы, меники жабылып калган турбайбы? Достор, мен да кайрыла кетейин. Достор, угармандарыбызга 0559 911 444 сандары кызматта. Саламатсызбы, Оке радиосу иммунитет доктурусу Рустам мырза, менде суроо бар. Сиз менен кантип байланышсак болот? Мен үйдө балдар менен азыр өзүм үй менен иштешип жатам, бирок мага кеңеш керек дейт 575 сандары. TikTok'то же Instagram'да баракчаңызды айтып койбойсузбу? Мен familycoach.kg негизи. Эгер неметсеңиз 5220 900 777 номерим. WhatsApp'ка кайрылып жазсаңыз болот, встречага келсеңиз болот. Колубуздан келген аракетибизди кылабыз. Рахмат, андан ары уланталы. Кийинки билдирүү. Кутман кечиңиз менен Айнура, кандайсыз? Сизди көптөн бери укпай сагындык го. Жаңы жылыңыз менен келип калган мырзага да салам. Абдан пайдалуу эфир экен. Мен дагы быйыл чоң максат коюп жатам. Кичинекей болсо дагы өзүмө цех ачайын деп. Мага дагы сиздерде адам керек. Ошондо коучтун го демей, бир аз каталып калыптыр. Коучтун милдети бул мотивация беришпи дейт. Коучтун милдети бул наставничество. То есть наставник деген учитель эмес. То есть он не учит жизни, наставляет. Ушул жолуңарда баратып, мисалы ушул жерден Чолпон Атага чейин максатыңыз бар болсо, Чолпон Атага коуч менен батыраак жетесиз да. Өзүңүз жетишиңиз мүмкүн бир канча убакыттын ичинде. То есть кичине узунураак болот да. Ошон үчүн спортсмендер коучтарды нанимать эткенде алар дагы батыраак чемпион болушум керек, олимпийскийге кирем дегенде. Убакытты коротпошум керек деп, Убактымды кыскартуу үчүн деле да. Кийинки билдирүү. Саламатсыздарбы, байке? Абдан сонун кызыктуу эфир болуп жатат. Менде дагы суроо болуп атат. Жашоонун кайсы сферасында сиз жардам бере аласыз дейт. Жашоонун кайсы сферасында жардам бере аласыз дагы дейт. Мен негизи коуч тренерлердин бир немеси, биз баардык максаттарыңардын эң туурасын тапканга жардам беребиз да, силергечи. Өзүңөрдүн жүрөгүңүздөгү түпкү максатыңарды, ценности. Мындай бир суроо да. Кудай жаратты дейди да, адамды. Жана эмне үчүн адамга эрк берип койду? То есть адамдар эрки бар, Кудайга ишенүүгө же ишенбөөгө, күнөө кетирүүгө же кетирбөөгө да. Эркти берип койгон да. Анткени ал Кудай адамдын эркин сыйлайт. Кудайды тандап аласың же тандап албайсың, сенин ишиң да. Ата-эне дагы баланы жаратканда ушундай эрк берет да. Ким болсоң дагы балам бактылуу бол. Врач болосуң, милиция болосуң, эрк берет да. Мындай кыйнаганда сен могул эле болосуң же тигил эле болосуң дегенде, бул эркин алуу да. Адамдын эркин алуу. Коучтардын максаты ошол. Сенин эркиң эмне, ошону таап чыгуу. То есть көп адамдар ушундай насилие деп коет, зомбулукта жүрүп өзүнүн эркин жоготуп, анан алар өзүнүн максатына жете албагай ушундай кыйналгандыктан сен врач болосуң деп кыйнап врач кылып койшот же кыйнап юрист болуп кылып койшот, анан эрки болбой калат да. Айла жок, итте баягы моюндан байланган итте. Анан ал жерден ал результат да көрбөйт, өзү да ыраазы эмес, үйлүүсү да ыраазы эмес да. Ошондуктан коуч мына ушул жерден керек болот да. Жүрөктөгү болгон эркин табуу. Адамдын ошол ценности
баалуулугу, ал өзүнүн эркин айтып, эркин жүрүшү да. Биздин Кыргызстандын эркиндик болгонубуз ушул да. Эң чоң суверенитет биздин чоң баалуулугубуз. Башка баалуулуктардан да эң чоң. Рахмат. Кийинки билдирүү. Саламатсызбы? Телефондон балдарды алыстатканга деме алаксытканга болуп калыптыр. Алыстатканга жардам бере аласызбы дейт. Телефондон балдарды алыстатканга жардам бере аласызбы дейт. Жардам сиз бере аласыз. Мен жардам бере албайм, бияқта турам. Балдарда телефондон убакыт бериш керек. Все равно балдарды телефондон тартып ала албайсыз такыр. Тартып алыш абдан оор болуп калды. Азыркы заман телефонго байланып калдык да. Бирок убакытты кессеңиз болот. Ченеп койсо, Ченеп койсо болот. Анткени адамда балдарга тарбиялоодо эң биринчиси расписание. Школго болгон расписаниясы, кружокторго болгон расписаниясы, оюнга болгон расписаниясы, үйдү жыйнаганга расписаниясы, анан телефонго расписание. И ушундай сыяктуу эле телефондо ушундай бир расписаниянын 1 саатына кириш керек. То есть телефон эртеден кечке чейин эмес, ана школго бардыбы бир расписанияда жүрөт. Кружокко барды экинчи расписанияда жүрөт. И андан кийин үй жыйнаган расписаниясы болуш керек. Сөзсүз, мисалы 5тен 4кө чейин жыйнайсыңар, болду. Ата-энаны мындай нагрузка кылбаш керек. Анан мисалы 5тен 8ге чейин ойнойсуң. Эмне ойнойсуң сенин ишиң. То есть оюнга дагы анын эрки бар. Бош убакыт бериш керек, Бош убакыт болуш керек ойногонго. То есть не играть все время, а вот именно ушул убакытта ойнойсуң. Расписанияга көнөт дагы, и телефонду дагы ошол расписаниянын бирине киргизесиз 1 саат. Калган учурда жөнөкөй эле кнопочный жетишти да. То есть бул дагы считается нормой. Бала тарбиялоого ушул бөлүү. Рахмат. Кийинки билдирүүнү карап алалы. Саламатсыздарбы? Коучтарды дагы кайдан тапса болот? Сиз менен кантип байланышсак болот дейт угарманыбыз. Телефон интернеттен тапсаңыз болот. Балким баракчаңызды дагы бир жолу айтып коерсуз, Family Coach KG да. Инстаграмда, ТикТокто Family Coach KG, семейный психолог, семейный консультант десеңиз эле сразу чыгат. Семейный консультант деген жазуун жазганда эле чыгат, Рустам. Тилекке каршы бизде убактыбыз өтө аз калды. Ардактуу угармандар, кечирим сурайм. Менде майда смстер абдан көп, бирок убакыт аз болуп калып атат. Мисалы сиз максат коюу жөнүндө айттыңыз, ошол эле мисалы күндү жыйынтыктап жатып, бүгүн эмне ийгиликтерди жарата алдым, жана эртең эмне кылгым келет. Бирок биз адам ушундай бир дайыма шыктанууга муктажбыз го, анан мотивацияны жоготуп коебуз да. Ушу керекпи мага? Мындай эле жашайынчы деп колду түшүрүп койгон. Кантип мотивацияны жоготпош керек? Сама мотивация бул жеңиштердин тизмеси. Холодильникке илип коесуз, жеңиштердин тизмесин. Жеткен ийгиликтердин тизмесин. Анан дагы максаттарды илип коесуз. Бул чоң кылып илип коюш керек, анткени үй бүлөңүздүн баары көрүш керек. Балаңыз, аялыңыз, үйдөгүлөр. Ой, азаматсың деп мактап тургандайбы? Ал жеңиштерге ошол списокко кошуп турасыз. Бул сама мотивация. Силерди бирөө келип алып, сен мону кыл, анан тигини кыл дей бербейт эч кимчи. Ошондуктан өзүңүз мотивация кыласыз да. Күнүгө барып жазып коюп турасыз, жаңы жеңиштериңизди жазып турасыз. Максатыңыз көрүлүп турат. Ошо максатка канча калдым деп, үй алам десеңер дагы, курортко барам десеңер да, ошо максатыңарга канчалык жакындап калдыңар. То есть мындай шаг менен кадамдарды бөлүп койгонуңар жакшы да. И ошол бул сама мотивация. Өзүбүздү өзүбүз мотивировать. Анан мисалы чарчадым, ушул керек беле мага деп аябай чарчаганда эл катары эле жашай бербеймби деген ой келгенде кантип ошол ойду токтотуп, жок, мен могул максатыма умтулуп баратам дейм. Бул чөгүп адамдарда болот. Кол түшүп, чөгө баштайт, чарчайт. Ошон үчүн релакс деп коет да. Релакс адамдарга керек. 7 күн жумада бар болсо, эмне үчүн 1 күн эс алабыз? Именно ушул үчүн эс алабыз да. Эс алуу абдан керек. Анткени эгер эс алуу болбосо адамдарда, бул максатка да жетишкенге дагы эч кандай неме болбойт. Ошондуктан жуманын эмне үчүн 1 күнүн эс алууга берди? Ошол жуманын 1 күнүн эс алышыңыз керек. Кадимкидей эле үй жыйнап албай, диш жууп бербей, эчке ошол күнү биз Малайзияда неме бар экен, бир правило бар экен. Sunday kitchen closing Sunday деп коет экен.
воскресенье күнү кухня закрыта деп коет экен. А бизде именно воскресенье кухня тойда. Аякта воскресенье күнү кухня закрыта. Анткени башка күндөр мамасы жумушта жүрөт. Анан кечке тамак жасайт, эртең менен жасап кетет экен, кечинде жасайт экен. А воскресенье күнүсү мамасы эс алат экен, 3 маал тамак жасабайт экен. Анан балдары жасайт. Повезло дегендей. Малайзияда ушундай правило бар экен, кухня закрывается на воскресенье. И воскресенье күнү чыксаңыз кафелердин баарында тамак жеп аткандар, кичинекей балдар менен көчөдө жүргөндө, зоопарктарда, тоолордо жүргөндөр ушундай воскресенье күнү эс алышат. Ошол релакс ушундай чөккөндөн түшүп кетпегенге бул энергия наоборот берет дагы кийинки жумага дагы. Жеткенге кайра энергия берет, э? Рахмат. Биздин убактыбыз аз калды. Эми ошо коуч жөнүндө сөз кылып жатып, өзүңүздүн жашооңузда кандай ийгилик жарата алдыңыз коучтун жардамы менен? Ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Эң биринчи мен үй бүлөм үчүн эң чоң түрткү болду. Балдарым менен сүйлөшүү, анткени мен балдарым менен сүйлөшкөндө мен аны 5 колдой билем деп ойлогом да. Коучинг өткөндөн кийин ага ушундай оор суроолордун баарын берип чыктым отуруп алып. Ага келген терапияда Подопытный кролик кылдыңыз. Балдардын баарыначы. Анан көрсөм мен балдарымдын ойлору абдан терең экен да. Анан максаттары да башкача экен деп ойлогом. Мен мага чоң жетишкендик болду балдарыма коучинг өткөргөнүм. Сонун. Дагы көптөгөн нерселер бар, айта берсем мен эң чоңу ушул балдар менен болгон мамилем өзгөрүп калды. Мен доволен ошол баламдын оюн билгенге. Дагы мисалы жалгыз калып калсам сөзсүз коучингди баштайм. Ал суроолор бар атайын. Даярдалган терең суроолор, ошолорду берип чыгам. Жакшы, өзүңүз үчүнчү? Өзүм үчүн мен ушул коучингди ушул азыр эфирге чыгып, интернетке чыгып аракет кылган баары тең бул коучингдин немеси. Мен да өзүмө коучинг кылып, аялым экөөбүз, мен аялыма кылам, аялым мага кылат. Анан биздин максаттарыбызды жайында жазганбыз. Анан эфир тарталы, анан эфирге чыгалы. Бизде көбүнчөсү тааныш билиштерден чакырып болуп барып лекция окуп кетип турчук да. Анан жайында ойлонуп анан эфирге чыгып, ушул азыркы деңгээлге ушул Инстаграмга 11.000 подписчик, 12.000 подписчик болду го бүгүн. ТикТокко болсо 17.000 подписчик болду. Буюрса миллион подписчик болуп тоюп берели. Бул мен таң калыштуу болду мен үчүн. Бул дагы сентябрда эле тартып баштадык. Анан 17.000 подписчик болгону мен үчүн дагы абдан шыктандыруу да. Биз деген максатыбыз койгонбуз да 100.000 подписчик депчи. Анан 100.000 17.000 уже кылып атабыз да. Бул дагы подписчик үчүн эмес, биз ошончо үй бүлөгө жардам беребиз деген максат менен. Ошончо үй бүлөгө биз түрткү бололу, бала төрөгөнгө, үй бүлөсүн ажыраштырбаганга, балдарын тарбиялаганга көптөгөн суроолор боюнча биз түрткү бололу деген максат менен. Чоң рахмат. Рустам мырза, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жогоруда сиз айта кетпедиңизби? Бир жума алдын ала жазылды деп, бирок ошого карабастан эфирге келип кеткен жол, эфирдеги убакыт менен 3-4 саат, өзүңүздүн алтындай убактыңызды бердиңиз. Бул үчүн сизге чоң рахмат. Анда саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө угармандарыбызга бир шыктандыруучу, сонун каалоо тилектериңизди айтып кетиңизчи. Историяларды жазгыла. Мен уже 40-тан ашып калгандан кийин байкадым, историялар аябай маанилүү экен. Мен мурун анча көп маани берген эмесмин, бирок ар бир история. И балам мороженое жеп атып минтип койду, эжем минтип кетти деп тарыхта бар го. Күндөлүк сыяктуу болот, күндөлүк сыяктуу бул историялар кийин абдан шыктандырат экен. Мен көчө күнү өзүмдүн университетте окуп жүргөндө мен эме баштагам, дневник. Анда мода болчу. Күнүнө бир дневниктерге жазганчы. Ошо университетте окусам, ошол азыр аткарылып атат. Университетте жүрүп жазган 20 жыл мурун, 2000-жыл жазылган немен жазылып атат. Аялым жөнүндө жазып турмун. Анан 5 бала жөнүндө жазып турмун. Ошондо эле? Ошондо жазып турмун. Анан ошолордун баары аткарылып атат. Кыялдарыңыз орундалган турбайбы? История да, бул эми история, мен ойлойм, бул чоң мотивация берет силерге. Биз баардыгы тең ушундай болду деп айтып бериш үчүн кылабыз да. Анан уже болуп аткан история да маанилүү. Бүгүнкү болуп аткан история да маанилүү. Тарых. Сонун, рахмат. Биз болсо угармандарыбыз менен коштошуунун алдында
0559 911 444 сандарына келип калган смс каттардын кээ бирин окуп жетишпей калдым. Тилекке каршымда бир сыра карасам окшош билдирүүлөр экен. Ошондуктан эле жалпылап жооп алганга аракет кылдык. Жана саатыбыздын соңунда достор, чындыгында адамдын жашоосу максатсыз, бул супсак болуп калат. Бул мындай жөн эле деңизде калкып жүргөн кайыктай да. Толкун каякта урса, каякты көздөй урса, ошол жакка урунасың. Сүзүү, жылуу, бир конкреттүү түрдө багыт алуу деген жок. Ошондуктан жашообуз маңыздуу, таттуу болушун кааласак, анда майда максаттарды коюңуз. Дал ошол майда максаттар сизди чоң максаттарга жетелейт. Бүгүнкү биздин эфирдин төрүбүздүн коногу үй бүлөлүк консультант жана коуч Рустам Казакбаев болду. Сизге дагы бир жолу чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Ишиңиз илгерилей берсин. Сиздердин дагы да сонун видеолорду көрүп кубана берели биз дагы. Анан коштошоор алдында айтат элем угармандарыбызга: мен кыла албайм, мен андай эмесмин, ой ал кыйын мага караганда дегендерди таштаңыз. Ар бир адам уникалдуу. Жаратуучу жогоруда Рустам байке айтпадыбы, бизге эрк берген деп? Ошол эркти ар бир адамга берген. Ошондуктан мен кыла албайм эмес, менде да ошондой эрк бар, мен да кыла алам деңиз дагы жаңы жылга койгон жаңы максаттарыңызга умтулуңуз. А мен болсо сиздер менен коштошом. 3-күнү таңкы саат 8ден баштап сиздер менен чогуу болом. Ага чейин баарыңыздарга көңүлдүү күн жана эң сонун учурларды каалайм. Бар болуңуздар. Учурда жолдо бара жаткандар бар болсо, үйгө аман эсен жетип алыңыздар.